Кыргыз адабиятынын чолпон жылдызы аталып, кыргыз поэзиясына өчпөз из калтырган улуу акын Алыкул Осмоновду эскерүү иш-чарасы бейитине гүл коюп, Куран окуу менен башталды. Ага кыргыз маданиятынын көрүнүктүү ишмерлери, акын жазуучулар, Алыкул таануучулар, жалпы эле адабият сүйүүчүлөр келишкен. Аларча көрсөтүүнү келип, улуу акындын бейитине таазым кылып кетебиз. Мына бүгүн дагы ошого чогулдук. Берге Алыкул таануучулар, анан Алыкул Республикалык Алыкул фондусунун мүчөлөрү, Алыкул Осмонов атындагы илимий борбордун мүчөлөрү чогулуп отурушат. Мына бүгүн ошол өз ойлорун айтышты. Анан кийин андан тышкары мына республикага белгилүү болуп калган акындар келип, ошо улуу акын Алыкул Осмоновго арналган ырларын окушту, өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Анан эми мындан тышкары бул Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн кайткан күнүнө карата көп иш-чаралар өткөрүлдү Бишкек шаарында. Бишкек шаардык борбордук китепкана тармагынын китепканаларында 28 китепкана карайтага ошо Алыкулга арналган иш-чаралар өткөрүлдү. Эскерүүнүн жүрүшүндө акынга арналган ырлар окулуп, алдыда жасала турчу иштер талкууланды. Өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт демекчи бүгүнкү күндүн, башкача айтканда адабият майрамынын маанилүүлүгүнө токтолушту. Агындырды поэзия талаасын, толуксуган толкун сымал талантың окумдуу курч ойду ортого чогултуп, жазап жазбай жашап жүрүп жазгансың. Айландырып эки дүйнө парасын, абдан күчтүү эмгектерди жараттың, кулаш жайып аалам кезде кыдырып, таасын ойдон талыбаган канатың. Андан сырткары Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракеси, туулган күнүнө арналган бир катар иш-чаралар болуп өттү. Алсак Айтматов жана театр эл аралык фестивалы, Айтматов аалам аталышындагы эскерүү көчөлөр, илмий практикалык конференциялар жана Чыңгыз Айтматов Ак калпак кыргыздын жана Адамзаттын даанышман аттуу китептин ачылыш өңдүү саамалыктары орун алган. Чыңгыз Айтматов Ак калпак кыргыздын жана Адамзаттын даанышманы деп атадым китебимде. Чындыгында эле ошондой Айтматов улуттун акылманы, улуттун патриоту. Ошону менен бирге Айтматов планетанын адамы. Айтматовду дүйнөлүк интеллигенция, Айтматов бул планетанын гражданины, ааламдын адамы. Айтматов Адамзаттын Айтматову деп баа беришкен. Адабият күнү 12 жылдан бери белгиленип келет. Бул күн Алпакын Алыкул Осмоновдун казоолгон жана улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн урматына арналган. Нурзада Тыналык кызы, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.